Салам алейкум достор, кандайсыздар? Бул тамактын аталышы долма деп аталат. Сиздер менен биргеликте бүгүн долма тамагын чогуу жасайбыз. Жасап көрө электер болгон болсо, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Кеттик анда. Алгач бир пиязды жакшылап куурулабыз. Кызыл мурч кошобуз. Андан соң сабиз. Эгерде көбүрөөк киши болсо, көбөйтүп, азайтып алышыңар мүмкүн. Картошкада киши башына карап эле кошсоңуздар болот. Анан бул жерде мен тоңдурулган болгар жана башка нерселерим бар болчу. Мен ошолордон эле кошуп койдум. Негизи картошка, пияз, сабиз менен эле жасап койсо дагы болот. Бул жерде томат жайкысын тоңдурганмын. Бир тамакты кылып томат кошосуздар. Ал сөзсүз. Жакшылап аралаштырабыз. Андан соң каалоочулар болсо, көкчөп, чеснок, болгар кошуп койсоңуздар болот. Мен бул жерде даяр тоңдуруп койгон болчумун. Мен ушуларды коштум. Текстте сөзсүз түрдө баарынын рецептин жазып кетем. Татымына жараша туз кошосуз, кара мурч. Жакшылап аралаштырып алабыз. Ар бир нерсени кошкондо 5-6 мүнөткө чейин куурусаңыздар жакшы болот. Суу куябыз. Сууну өтө көп эмес, достор. Анткени дегенде фаршты көмөп эле турса болот. Бул өтө суюк эмес, өтө коюу эмес тамак да. Суусу кайнаганча фаршын даярдайбыз. Бул жерде фарш 1 килограмм болуш керек. 500 сомго алганбыз. Адам санына карап азайтып, көбөйтүп алсаңыздар болот. Бир пияз, жумуртка, кызыл мурч, кара мурч жана өзүңүздөргө жаккан приправалардан кошуп койсоңуздар болот. Жакшылап аралаштырган соң ушундай катуу жерге чаап уруп аласыздар. Анткени ичиндеги нерселер жакшылап аралаштырып, мынтип жабыштырганда сууга түшкөндө ажырап кетпеш керек. Ошол үчүн жакшылап чаап аласыздар. Жумуртканы чоң жумуртка кошсоңуздар дагы болот. Кичинекей бөдөнөн жумурткасы деп коет, ошондой кошсоңуздар дагы болот. Мен кичинекей эле жумуртка коштум. Сууга бышырып алган соң фаршка ушинтип тегеретип ороп чыгабыз. Кайнап жаткан сууга даярдалган фарштарыбызды салып чыгабыз, биздин долмаларыбызды. Ичинде жумуртка бар жанагы. Жакшылап кайнай берсин, акырындап өзү даамына чыгат. Кайнап жаткан учурда кинза жана чеснок кошо элек болгон болсоңуздар, бир аз чеснок кошуп койсоңуздар болот. Шорпосу аябагандай даамдуу болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Тамак ушундай эле даярдалат. Каалоочулар суюк ичкиси келгендер суюгураак кылып кесеге куюп алса болот. Ал эми коюу ичкиси келгендер чоң табакка салып жасасаңыздар болот. Мына фарштары жакшы аралашкан. Алгач мен биринчи суюк кылып куюп көрсөтөм. Өзүңүздөр каалагандай фантазия менен куюп көрсөтсөңүздөр болот, достор. Дал ушул тамак куюп жаткан чыны азыркы учурда акция болуп сатылып жатат, достор. Мен издеп жүргөм, буга чейин билесиздер. Баасы кымбат болгондуктан мага оригиналы керек болду. Ошол үчүн издеп жүрүп бир баракчадан таптым. Анын баракчасын дагы белгилеп кетем. 30% арзандатуу болуп жатат. Эгерде сизге ушундай идиштерден набор керек болгон болсо, сөзсүз түрдө Акзурадан десеңиздер, сиздерге арзандатуу кылып берет. Суюк тамакка өзүңүз каалаган салат менен компот, чай кылып берсеңиздер болот, дасторконго. Мен салатты да жасагам, анын кечинде киргизгенмин рецептине. Анан каркадеден компот жасагам. Коюу кылып, мына дал ушундай кылып салсаңыздар дагы болот. Өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга жараша, албетте. Достор, кимге жаккан болсо сөзсүз түрдө комментарий калтырып коюңуздар. Кемчилик болсо аны да жазып коюңуздар. Кудай буйруса, баракчабызга байма-бай рецепттер кирип турмакчы. Биз менен бирге болуңуздар. Бул тамакты ким жасап көргөн болсо, сөзсүз түрдө жыйынтыгында жазып кетиңиздер. Аябагандай даамдуу тамак, көрүнүшүнөн эле көрүнүп турат. Жасап көрүңүздөр, сөзсүз түрдө үй бүлөңүздөрдү кубантыңыздар. Бул жака кошула турган нерселердин баарын мен баракчама калтырып кетем, достор, текст кылып. Эгерде керек болгон болсо, ошол тексттен карап, видеого карап жасай берсеңиздер болот. Саламатта туруңуздар.